Каргашалуу окуяда Кадамжай районуна караштуу Марказ айылынын тургундары да болгон. Алар 31 жаштагы Ойгүл Гани кызы, 36 жаштагы Каныбек Кожомбаев аттуу жарандар болгон. Бул жубайлардын артында 3 баласы калды. Каза болгон мекендештерибиздин жакындарына Кыргыз Республикасынын сот түзүмдөрү тарабынан акчалай жардам демилгеленип, аны Кадамжай райондук сотунун өкүлдөрү өз дарегине жеткирип беришти. Ал эми маркумдун атасы жардам көрсөткөн сот тармагына бийлик өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирди. Балдар көбүнчө Россия мамлекетинде миграцияда көп болуп иштеп жумушта жүрөт. Алардын кандай кыйналып иштеп жүргөндөрүн баардыгыбыз жакшы билебиз. Эми ушундай кырсыктар аз болсун, балдарыбызды Алла сактасын. Эми эмне дейт адам? Биздин президентибизге, мына жогорку соттун судьяларына, анан айыл өкмөттөргө, район акимдерине баардыгына чоң рахмат. Ana ушинтип келип жардам беришип жатат. Энди айта турган сөзүм, мындан кийин мындай кырсыктар болбосун. Эли журтубуз тынччылыкта болсун. Мамлекетибиз көпчүлүк өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулсун. Автокырсыкта Майдын айыл аймагынын Шаралтын айылынын тургуну да болгон. Маркумдун жакындарына сот түзүмдөрү тарабынан көңүл айтылып, акчалай жардам көрсөтүлдү. Андагы максат каза тапкандардын жакындарына колдоо көрсөтүү иретинде жасалган иш-аракет болуп саналат. Россия Федерациясынын Ульяновск облусунун автокырсыктан каза болгон мекендештерибизге терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Кудайым туугандарына сабыр берсин. Кыргыз Республикасынын жогорку соттун төрагасы Базарбеков Замирбек Курмаевдин демилгеси менен акча каражаты чогултулуп, соттун атынан Кадамжай районунда 2 бүлөгө материалдык колдоо көрсөтүлдү. Эске салсак, буга чейин маркумдун жакындарына өлкө башчы тарабынан 300 000 сомдон акчалай жардам берилген. Кыргызстандагы сот түзүмдөрү мындан сырткары өлкөнүн башка облустарында да маркумдун жакындарына акчалай жардам беришкен. Айсулуу Абдилаким кызы, Абдиламит Абдуманап уулу, Алтын бешик жаңылыктары.